Оорул адамдар, же болбосо сапарда жүргөн адамдар, же болбосо аял кишинин ай сайын келе турган айыз деп коебуз. Айыз келип калган учурда, же болбосо төрөттөн кийин кенүүчү кан болот аялдарда. Аны нифас деп айтып коебуз. Ошол учурларда шариятыбыз уруксат берет ошолорду. Орозо кармабай, оозун ачып, бирок кийин казасын кайра казасын тутуп берет. Ден соолугу жакшы болгондо же болбосо тазалангандан кийин тутуп беришет. Милдеттүү болот экен. Милдеттүү болот. Оорулуу дегенде үч нерсеге көңүл бурабыз. Биринчи, адам өзү оорубайт, жакшы эле жүргөн болот. Бирок орозо кармай турган болсо, ооруп калат. Ошол адистер айта турган болсо, врачтар, ушул тамакты жебей сен ушунчалык саатта жүрсөң, ачка жүрсөң сен ооруга чалдыгасың, мына ооруга чалдыгасың деп бизге так далилдеп, биз ишенген адис боло турган болсо, ошонун сөзү тамакка байланышкан. Тамакка байланышкан. Бул биринчиси. Экинчиси, орозо тута турган болсо, оорусу 1 айда сакая турган оорусу 2 ай, 3 айга кечигип кетет. Ал эми үчүнчүсү, оорунун үчүнчүсү, өзүм эмне болот? Ооруп атат бир аз. Орозо тутса, оорусу дагы күчөп кетет. Бир аз ооруп атат, бирок орозо тутса, орозо себеп болот дагы күчөп кетет. Ошентип адис айта турган болсо, ошол оорунун 3 себеп менен эмне кылабыз? Оозду ачып, орозонун кийинкисин казасын тутуп беребиз. Боюнда бар аялдар, эгерде ошол боюнда тамак ичпей койсо, боюндагы балага зыян бере турган болсо, ошолунда да оозун ача берет. Ага шариятыбыз уруксат берет. Бала эмизип жүргөндөр боло турган болсо, баланы 2 жылга чейин эмизиш керек. Ошол орозо тутса сүт келбей калышы мүмкүн. Же болбосо баягы бала эмген сайын ага азык кетип атат да, ошондуктан курсагы тез ачып, өзү көбүрөөк кыйналып калышы мүмкүн. Ошол себептен шариятыбыз ага уруксат берет. Өзү тамакка аралашып жеп кала турган болсо, анда мен бала эмзем деп эле шылтоо кылып кармай койгон да дурус эмес экен. Ден соолукка карап туруп жооп бере турган болсо, карамаш милдет болот.